Салам, менин аты жөнүм Мерим Осмонова. СММ PR IDC жана Окно онлайн басылмасынын негиздөөчүсү болом. Мен сизге өзүңүздүн видео блогуңузду алып барууну кантип баштоо керек экендигин айтып берем. Ар кандай жаңы нерселерди коркпой жасап баштоонун эң маанилүү сыры бул баштоо. Бул бардык жерде иштейт. Сиз бизнес баштоону каалайсызбы же спорт менен машыгып баштагыңыз келип жатабы? Айырмасы жок. Бүгүн бизде видео блог жөнүндө сөз болуп жаткандыктан, биринчи кезекте сиз камерадан коркуу сезимин жеңишиңиз керек. Салам достор, азыр мен тартуу аянтчасындамын жана сиздер үчүн атайын видео сабактарын жазып жатабыз. Күн сайын өзүңүздү камерага тартыңыз. Эртең мененки тамакты даярдап жатасызбы? Видеого тартыңыз. Кесиптештер менен жолугуштуңузбу? Телефонуңузду алып чыгып, видеого тартыңыз. Эгерде балдарды мектептен алсаңыз да, тосуп алып, видеого тартыңыз. Муну күнүмүш адатка айланып калгыча уланта берсеңиз болот. Мага ишене бериңиз. Жакында камеранын артындагы өзүңдү кайра көргөнүңүз келип жакшы көрүп каласыз. Жана бир-эки эрежени айта кетейин. Жүзүңүздү өтө чоң көрүнбөш үчүн телефонду алысыраак кармаңыз. Өтө көтөрбөңүз да, өтө түшүрбөңүз. Ошондой эле социалдык тармактын функциясы кармаган форматка жараша телефонду горизонталдык же вертикалдык багытта кармаңыз. Эгер Instagram же WhatsApp үчүн сторис тартсаңыз, анда телефонду тикесинен кармаңыз. Эгер Facebook үчүн олуттуу видео болсо, анда телефонду горизонталдуу кармаңыз. Эң жакшысы телефонду китепке тиреп же штативке орнотуп койсоңуз болот. Экинчи кадам, видео блогуңуз эмне жөнүндө болорун тактап алыш керек. Блог бул белгилүү бир теманы же темаларды камтыган контент. Видео блогуңуз үчүн бир нече багытты тандап алсаңыз болот. Мисалы, сиз тамак жасаганды жана бөлмө гүлдөрүн коллекция кылганды жакшы көргөн башталгыч ишкер айымсыз. Мына дароо эле сиздин видео блог үчүн 3 тема даяр болуп калды. Ишкердүүлүк жолу жөнүндө айтып бере турган, далилделген рецепттер менен бөлүшкөн жана бөлмө гүлдөрү узак жана бактылуу жашаш үчүн аларга кантип кам көрүү керек экендигин айтып берген. Кийинки 3-чү кадам, сиздин максаттуу аудиторияңыз ким экендигин түшүнүүңүз керек. Пенсионерлерби, үй кожокейлери, студенттерби же мектеп окуучуларыбы? Максаттуу аудитория деген эмне же кимдер? Сиздин блогуңузга жазган нерселерге, чыгарган видеолоруңар кызыккан адамдар. Алгач сиз өзүңүзгө кандай окурман көрүнүүчү каалап жатканыңызды болжол менен түшүнүүңүз керек. Блог жүргүзүп баштаганда акырындап максаттуу аудиториянын портрети тартыла баштайт. Ал эми 4-чүсү бүгүнкү тема үчүн акыркы кадам. Өзүңүздүн контенттин кайсы жакта жарыялаңыз келет? Ушуну тандап алышыңыз керек. Социалдык тармактар пайда болгондон кийин жеке блог алуу абдан оңой болуп калды. Инстаграмгабы, Фейсбукка чыгарасызбы же Одноклассники, Телеграмбы өзүңүзгө жаккан жана максаттуу аудиторияңыз кайсы жерде отурса, ошол жакта блог жүргүзө баштасаңыз болот. Сабактын аягында мен ар кандай жаңы ийгиликтүү иш аракеттердин эң маанилүү сырын эсиңиздерге дагы бир жолу салгым келет. Жөн гана бир нерсе кыла баштаңыз. Сиздин ийгиликке жетишиңизге ишенем. Көңүл буруңуздар үчүн чоң рахмат. Пока!